Украинанын аскерлери дал ушинтип Орусиянын баскынчылыгына каршылык көрсөтүп жатышат. Жакында согуш майданынан кайткан бул жоокер психологиялык жактан травма алган. Анткени Димитро соңку 15 ай бою согуш талаасында кармашып келди. Ал Украинанын түндүк чыгышындагы калыбына келтирүү борборунда дарыланууда. Жубайы Татьяна анын жанында болуу үчүн 1000 чакырым жол басып келген. Наследки, я думаю, что на целый житие останется. Согуштун запкысын өлгөнгө чейин тартып өтөбүз. Түшүмө жаракат алган, каза болгон жоокерлер кирет. Алар буттарынан айрылганда кантип алып чыкканым, кантип колумда жан беришкенин түшүмдө көрөм. Ал нерсе биз менен чогуу жашайт. Былтыр бул жерге 2000дей украин жоокери келип, психологиялык жактан кеп кеңеш алып, дарыланып кетишкен. Бирок бул жерде тыныгуу гана алып, көпчүлүгү бир аптадан кийин кайра салгылашууга кетишкен. Күйөөм кыйла өзгөрүптүр. Ал бизди коргоп, Украина үчүн өз жанын аябастыгын көрсөтө алды. Аны сөз менен айтып жеткире албайм. Коштошоорго кез келип жетти. Бирөө үйүнө кетсе, экинчиси фронтко жөнөп кетти. Согуштун запкысын аскерлер гана эмес, бүтүндөй Украин эли тартып жатат. 15 миллион адамга психологиялык жактан тиешелүү кызмат көрсөтүүгө даярдык көрүп жатабыз. Ага ар бир экинчи адам муктаж болбойт деп үмүт кылып турабыз. Бирок түзүм ага даяр турушу керек. Психологдор жетишпегендиктен өз алдынча дарыланууга басым жасалууда. Ал үчүн Харьковдогу бул тренингде денеге кам көрүү жолдору үйрөтүлөт. Анда алар дарылануудан мурда өз сезимдери менен бөлүшөт. Евгений жаңжал башталганда согуштун жүрүшүн сүрөткө тарткан фотографка айланган. Бир нерсе менен алаксышым керек болчу. Согушту башыңан өткөрүп жаткан чакта ал нерсе зарыл экен. Сабактан үйрөнгөн кыймыл көндүмдөрдү фронтто жана аткылоо учурунда колдоно алам. Харьковдо, Киевде же өлкөнүн кайеринде гана болбосун, миллиондогон украиндер психологиялык жактан саламаттыгы начарлаганын айтышкан. Алар тынчсыздануу, стресс, депрессия. Учурда мамлекет болгон аракетин көрүп жатканын айтат, бирок анын кедергиси бардык муунга тийип жатат. Ал эми уланып жаткан согуш жана психикалык саламаттыктын табиятынан улам. Анын толук таасирин билүүгө дагы көп убакыт кетет.